Бауырлар, туыстар, Кыргыз жергесине биздин улуу Манас эпосунун, улуу Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келипсиздер. Улуу акын Жамбыл Жабаевдин өлөңү бар гой. Эки өркөшү түйөнүн, экемчеги биенин, казак менен кыргызым, нагашым менен жиеним деп. Ал Мустафтан биз бири-бирибиз менен ушундай бауыр болуп, туус болуп кеткенбиз. Эки элдин тарыхы дагы, тагдыры дагы бир, кустун эки канатындай болгон, түйөнүн эки өркөшүндөй болгон, Ала тоонун эки жагасында жайгашкан, бизди эч ким бөлө албаган бир тууган элбиз. Кыргыздын дагы эл акыны, казактын дагы эл акыны Муктар Шахановдун бир ыры бар. Казак кыргыз эки көз болсо, ал Алатоо ортодогу буруну. Кандай тагдыр бизге кез болсо, анташканбыз дайым бирге туруну. Эл биз эгиз төлдөй, ким бар жакын сендей, бауырым деп. Ансыңарындай бизге казактан өткөн жакын эл жок, казактан өткөн бауыр жок. Ошондуктан биз казак элибизди көргөндө, өзүбүздүн элди көргөндөй сүйүнөбүз. Чыңгыз Айтматов айткан эмеспи? Казак, кыргыз бир эл, эки мемлекет деп. Ансыңарындай биз чет жерге барганда өлөңүбүздү дагы, аныбызды дагы, күйүбүздү дагы бөлөк эл оңой менен мындай бир ажырата албайт. Бир элдин ырындай кабыл алат. Ал эмес мен ушул министр кезинде Өзбекстанга барып калдым. Кыргызстандын халық аны Алатау деп, Нургуса Тилендиевдин Алатау деген ырын бизге арнап угузду өзбек туугандар. Анан мен өзбек тууганга айтып атпаймынбы, бул Казакстандын улуу композитору, улуу күйчү, халық кахарманы Нургуса Тилендиевдин аны десем, биз казак менен кыргыздын анын бирдей ажырата албайбыз дейт да. Ошондой бири-бирибизге сиңип кеткен элбиз. Мына бүгүн биздин төрүбүздө Казакстандын көрүнүктүү зыялы коом келип отур. Мына Казакстандын Алматы облусунун жетекчилиги, маслихаты, бул жерде аксакалдарыбыз келип отурат. Ушул аксакалдарыбызды көрүп, көзүбүз толуп, тоюп, мындай кубанып отурабыз дегендей. Арабызда мына өнөр адамдар отурат. Нургуса агабыздын артында калган изи, кыргызда кызы бардын изи бар дейт. Мына Динзухра Нургуса кызы бүгүн өзү баш болуп дирижировать этти бүгүнкү концертте. Казакстандын халық артисти Секен Турсбек агабыз бастаган өнөр адамдары чыкты. Бул жерде эмгек сиңирген кайраткер Нуркен Ашыров бүгүн концертти керемет жүргүзүп отурду. Бул жерде эл сүрөтчүбүз Алпысбай Казгулов агайыбыз отурат. Мына ушул таланттардын баардыгы менимче эки элге орток деп ойлойм. Ушундай достугубуз кылымдар бою жалгаса берсин. Нургуса Тилендиев бул эки элдин маңдайына бүткөн бауыр элдердин бири. Нургуса агабыз менен биздин композиторлорубуз, дирижерлорубуз Асанкан Жумакматов агайыбыз баш болуп, Калый Молдобасановдор дос болгон, замандаш болгон. Ал киши бир нече жолу Бишкекке келген. Ошон үчүн бауырластар деген күйүн дагы бекер жеринен чыгарбаса керек деп ойлойм. Нургуса агабыздын жүрөгүндө ошол өздөрүнүн бауыру болгон кыргыз туугандар турган үчүн ушу бауырластар деген күйүн жаратып, мына оркестрде ушу кезге чейин орундалып келет да. Бул киши биздин кыргыз элине калтырган чоң белеги деп ойлойм. Мына ушул казактын дастурлуу өнөрүнөн профессионалдык деңгээлге чейин жетип, СССРдин учурунда халық артисин алып, СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алган Нургуса Тилендиевдин мына 100 жылдыгынын Кыргызстанда өтүп жаткандыгы бул эң туура деп ойлойм. Анткени Нургуса өзү айтып кеткендей бир гана казактын эле эмес, ал кыргыздын дагы халық артисти, кыргыздын дагы халық композитору. Мына бүгүнкү күнгө чейин анын саржайлабысын айтпаган, анын жанагындай өз элим сыяктуу, Кустараны сыяктуу анын айтпаган кыргыздын анышысы жок. Баары сону айтат, сол кишинин чыгармалары менен мына биздин халық артисти атагына чейин жетип отурат. Мына биздин оркестрлерибизде Нургуса Тилендиевдин ата талгау бул кыргыздын күйүнө айланып кеткен. Кыргыздын баардык оркестрлери ата толгауну ойнайт. Сондуктан Нургуса агамыз бул кыргызда өнөр өлбөйт дейт. Ошол өлмөйтүн адамдардын бири. Кыргыз менен казак осундай адамдарын өлтүрмөй, өнөрдө азектеген үчүн эл болуп,
тилин, медениетин сактап келген. Жасасын Кара Казак менен Кыргыздын достугу, жасасын биздин улуттук маданиятыбыз, Нургуся сыяктуу улуу тулгаларыбыз. Бар болуңуздар. Келди. Терең ыраазычылык